Assalamu алейкум. Биринчи суроом Жогорку соттун төрагасына талапкер Замир Курамаев сизге. Мына радикализация, коомдогу радикалдаштыруу деген бир маселе болуп атат да. Көпчүлүк аны башкача өрөдөн издеп жүрөт. Бирок ушундай бир пикир айтсам макул болосузбу? Ошол радикалдашууга адамдардын ушундай жолго түшүшүнө кайсы бир деңгээлде адилетсиз соттор дагы себепкер. Не себептен дегенде, игилге кеткендердин көпчүлүгүн иликтегенде алар дин эркиндигин кармалуу деп кеткен эмес, адилеттүүлүк таппай, ошол жакка барып, күчтөнүп, адилеттүүлүк орнотобуз деп кетишкен экен. Ушуга макулсузбу? Эми бул боюнча албетте баягы ишеним болуп аткан болсо, конечно, макулбуз. Көрдүңүзбү, эгерде ушу соттон адилеттүүлүк таппаса, адамдар адилеттүүлүк издейт, ошон үчүн кылмыш дүйнөсүнө барат, ошон үчүн башка чөйрөлөрдөн издейт. Ушул жагына өтө чоң көңүл бөлсөңүз. Рахмат. Бул бир. Экинчиден, эгерде мен мына юридикалык факультетти бүтүргөмүн, кызыл диплом менен бүтүргөмүн, ат башындай алтын берип, бир айга 10 миллион доллар берем десе, мен бир ай судья болуп иштемек эмесмин, баш тартмакмын. Неге билесизби? Мен эч качан кыянаттык кылбайм. Бирок адашып, адамдардын тагдырына кыянаттык кыла албайын, ошолордун бир тагдырын талкалай албайын деген сезимден корком да. Сизде ошондой сезим жокпу? Ошондой сезим бар. Биздики бирдей экен. Көрдүңүзбү, Чикатилонун айынан 2 адам өлүм жазасына кеткен. 20 жылдан кийин табылган, өлгөндөр жөн эле өлгөндө ошондой акыбы болбосун деген эле тилекти айтып атам. Үчүнчү суроо. Биринчи инстанциядагылар каалагандай чечип коет, анан кийинки инстанцияга кайрыла деп коет. Тигил болсо бузат, анан башкага берет, ошентип бир адам соттош үчүн 5 жыл, 10 жыл жүрө берет, тигилердин кылыгы ишайбайт. Ушуга кандай чек коесуз? Мен жогоруда айтып кеткендей, бул өтө көйгөйлүү маселелердин бири, ошон үчүн алардын жоопкерчилигин күчөтүү керек деп атабыз. Жоопкерчилигин катуу кылабыз. Дагы бир нерсе, эми сиздин тажрыйбаңыздан мен шек санабайм, адамгерчиликтен шек санабайм, лоялдуулугуңуздан шек санабаймын. Бирок мына ыйман жагы да, илим билими жакшы судьялар, тим эле чакылдатат, кодекстерди билет, мыйзамдарды билет, бирок жараткандан коркпой, каалагандай чечим кабыл алып коюп атат. Ушул тандаганда бир критерийди кошуп койгулачы, ушу жан дүйнөсү тазалыгы, руханий тазалыгы деген. Ушуга макулсузбу? Толугу менен макулмун. Адеп тарбиясы деген. Макулмун. Эми Конституциялык соттун төрагасына талапкерге суроом, ушул Конституцияны каалагандай калча бербесеңиз, талабым ушул да. Рахмат. Рахмат. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Замирбек Курамаевич, сизге суроолор бар эле. Биринчиден, мына көрүп атасыз го, сиз өзүңүз адвокат болгонсуз, учурда көргөнсүз, практика мындай болуп калды. Прокурор обвинительный заключение жазганы көбүнчөнү судьялар колдошот экен. 99% чечимдер ушундай. Бир эле пайыз гана бул акталган деген ушундай чечимдер чыгат экен. Бул статистика менен кантип күрөшсөк болот? Же бизде судьялар райондордо, шаардык судьялар, жогорку судьялар, укук коргоо органдарды коркобу, же мисалы салык мындай талаштар болгондо, салык маселе каралганда бюджетти карайбы, бюджет лишь бы турабы, тура эмеспи, лишь бы бюджет толтурулсун деп ушундай чечим чыгарабы? Шуну кандай чара көрсөк ушул боюнча? Бул боюнча мен жогоруда да кыскача айтып кеттим. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич дагы ошол 20-жылдын 5-мартында соттордун кеңешмесинде ачык айтып кеткен. Соттор сот болбой эле, соттук милдетин аткарбай эле, прокурордун, укук коргоо кызматкерлеринин милдетин аткарып калыптыр депчи. Мен бул сөзгө толугу менен жана кошулуп дагы бир сыйр айтып кеттим. Чындыгында эле ошо сиз айтып аткандай болгон учурлар сейрек кездешет. Ошон үчүн эгерде сиздер ишеним көрсөтсөңүздөр, мындан ары, урматтуу эл депутаттар, мындан ары эч кандай прокурордун айыптоо корутундусун гана колдоп, эч кандай укук коргоо кызматкерлеринин далилсиз актыларын колдогонго биз жол бербейбиз. Ошо жол бербеген учурларда сиздер колдосоңуздар, биздин Кыргыз Республикасынын президенти колдосо, бардык мамлекеттик бийликтер колдосо, анда бул жоюлат.
сөзсүз түрдө. Ал эми туура айтасыз, соттор өтө жалтаң, коркок болуп калышкан. Мындан аралык кайталанбаганга биз бардык күчүбүздү жумшайбыз. Ушундай саясий эрк болсо, анда жакшы. Экинчиден, соттун чечимдери чыгат, бирок көбүнчө аткарылбай калат. Мына ошол эле жарандык чечимдер, ушул жерде карасак, жарымысы сот аткаруучулар аткарбайт экен. Ушул жерде көп жарандар айтышат. Мен уттум, бирок утканы эмне? Чечим аткарылбаса. Бул маселени дагы көтөрүш керек. Бул маселе дагы сөзсүз көтөрүлүш керек. Мындай көйгөйлүү маселелер, сын пикирлер абдан көп, биз билебиз аларды. Анализ кылсаңыздар, ошол боюнча чара болуш керек да. Анан дагы судьялар мына айтып атышат, 80 миң алып атышат, 80 миңден жогору. Мен чындыгында ишенбейм. Бизде судьялар анчалык калбайт го. Бирок мен башка маселени көтөрөм деп атам да. Судьялардын жардамчылары, соттун аппаратында иштеген кызматкерлер өтө аз айлыкты алышат экен. Аз алып сөзсүз коррупцияга барат да. Туура айтасыз, Дастан Жалбаевич. Биздин ошол аппаратта иштеп аткан кызматкерлерибиз өтө эле аз акча алышат. Ал жөнүндө кече жакында болуп өткөн окуялар дагы далил болуп калды. Алардын айлыгын көтөрүш керек. Ошол алардын айлыгын көтөрүү менен бирге эле жана соттордун айлыгын көтөргөн менен бирге жоопкерчилигин да күчөтүү керек. Көтөргөндөй эле. Туура айтасыз, абдан ылдыйкы өлчөмдөгү эмгек акылары менен жашап жүрүшөт, иштеп атышат. Рахмат. Кийинки сөз Нарматова Надира Азимовна. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу талапкерлер. Замирбек Курамаевич, сиз айтсаңызчы, адилеттүүлүк, мыйзамдуулуктун диктатурасын орнотом деген өзүңүздүн программаңызда айтып атасыз. Эми ошону сиз кандай жол менен орнотосуз? Бул сөздү биз көп жолу укканбыз да. Ары келген талапкерден окуп жүрөбүз. Мен бул боюнча жогоруда дагы айтып кеттим, Надира Азимовна. Ошондо бул жерден азыр биздин эл өкүлдөрүнөн да айтылып кетти, бул дагы жетишсиз деп. Эгер ал жетишсиз болсо, эгерде ошол мен айтып кеткендер жетишсиз болсо, дагы башка критерийлерин карап туруп, соттун адилеттүүлүгү үчүн, көз карандысыздыгы үчүн күрөшөбүз. Бирок мен өзүмдүн сөзүмдө айтып кеттим анча. Өзүңүзгө кепилдик бере аласызбы? Айткан сөзүңүздүн өтөсүнөн чыкканга. Надира Азимовна, менин жашым дагы, убактым дагы ошого келип жетти. Бере алам. Чочулай турган, корко турган эч нерсе жок.